Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Биздин көрүүчүлөр, биздин каналдын жамааты жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандоздар. Биз сиздерге бүгүн ноокаттан салам айтабыз. Бүгүн 13-iyul 2022 болуп калды. Биз ноокаттабыз. Бекзат кайрадан эле чакырыптыр. Токтомат Зулпуев айыл өкмөтүнө караштуу Камалат айылында Бекзаттын үйүнө турабыз. Экрандан алыстабаңыздар. Эми экрандан алыстабай байкап туруңуздар. Бекзаттан кара ат чыгат экен, мындай пайпактары менен ленталарды тагып чыгарылышка даяр экен туугандар. Эми байкап туруңуздар, кандай ат болду. Чоң ат экен, табыролуу. Өзүңүздөр көрүп турган ушул ат сатууга коюлат экен туугандар. Эми ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун деп туруп биз чыгарылышыбызды баштайбыз. Бекзат, ассаламу алейкум. Келдик, ден соолуктар жакшыбы? Мына чакырткан экенсиң, кайра эле келип калдык. Assalomu alaykum. Qanday? Саламат, иштер жакшыбы? Allohga shukr, o'zingiz. Иштер кандай анан? Sekin. Акырын aka elingiz бар. Бүгүн ушул чыгарылышта ушул ат чыгат экен да, бүгүнкү чыгарылышта. Красавчик деген ат чыгат aka. Красавчик кайман аты менен. Ооба. Местный aka Бишкектики. Местныйбы? Ошондо мына 20-10. Бишкектин конзаводунун aka. 20 катар номери 10-конзаводдук экен да. Эми ушул ат тууралуу маалыматты өзүң бересиң, Кудай буюрса. Чыгарылышыбыздын башында эле 2 күн мурда тартып кеткен ат тууралуу Кара байыр кыргыздын жылкысы чыкты эле. Ошол ат тууралуу кичине маалыматты берчи өзүң. Тажикстанга саттым эле aka. Ат Тажикстанга сатылдыбы? Баштайам бир атым алган эле да, эми тааныш эле болду aka. Атты $3000 сатканмын aka. Ат $3000 кетти. Кеткен эле. Эми олор бүгүн акыркы күн болгон. Күн турлаша албай атат тамайына. Атты ошондо алып кете элекпи? Алып кете элек aka. Бүгүн акыркы күн болгон aka. Эми буга жетпей калдым дегендер чалса сүйлөшөбүз aka. Акчасыны берсе алып кетет, болбосо сата бермей болду да көөр болгонбу? Болсо элге коебуз да, эми тааныш эле. Кайра эле. Кызыккандар болсо чала берсин aka. Сүйлөшөбүз. Бул эми минген атың тууралуу өзүң маалыматты берчи. Жашы кандай болду? Породасы кандай? Минген атым aka. Бир саяпкер акалардан келди. Саяпкерлер, чабандоздордон келди. Жашы 8ден 9го өттү. 8ден 9га? 9 жаштагы. 9 жаш aka. Күчү толгон. Күчү толгон. Бунун aka улагы, үйүрү, гаранта возвраты менен алган. Улагы, үйүрү возвраты менен алынган ат. Мына көрүңүздөр. Возвраты менен деди аттын, бул кара аттын. Бул ошондо кыргыздын эле жылкысы экен же үйүрү? Эми Бишкектики да aka. Бишкектин жылкысы деп берди aka. Мына Таврон конзавод Бишкектики. Бул жебичи мына териде турат, ден соолугучу. Көрүнүп турат өзү эле. Анча-мунча аттар чыкпайт aka мына. Өзү качок ат экен, мына караганда качок, красавчик. Мына машинаны өткөрүрбөйлү, анан дагы улантайлы. Эми айта бер Бекзат, бою канча чыгат аттын, өлчөндүбү? Бой өлчөнгөн aka. 68 чыгат aka. 65тен жогору. 65тен жогору. 65 пилусу менен 70ке жетпейт. 70ке жетпейт буга. Туурасы. Мындай кичине качкасы да бар экен, билинер билинбес, мындай качкасы да бар экен. Аттын жеңилдиги кандай экен, анан көрсөтөбүз aka жеңилдигини. Элге саласың. Элге салабыз aka. Бурчу мындай туяктарын, артыңкы туяктарында соруларын токтоп берем ушундай. Соруларын. Футу кол тазабы, төрт казыгы? Чодачем. Мына байкап туруңуздар атты. Элге салабыз дедим, мындай корч күлүктүгүнү. Ат үстүнөн кандай, үстүнөн? Ат жиндиби? Жылоос күчтүүбү, повороттору жакшы экен. Сын эле өз сүрөт экен, жаныбар. Чым кара. Муну эсин айтышмайынча айтайлы aka. Эси, мурунку эси. Азыр эси сенсиң. Эртең мынау өзгөндө улак болот экен. Кам кааласаң ошо өзгөнгө алып келип, чогуп көрүп пулун берди. Берилекми aka жарым пул. Эси айтты. Ооба. Возвраты менен аттым aka. Анан Бекзат, келди aka. улак кандай улактарга салыныптыр? Коркок улакта жүргөн ат. Коркок улакта жүргөн атпы? Өзүнүн соседтери aka алганыман келип пайда беришти, берген жок. Өзүнүн айылынан эле келиштиби? Бизге калып атты бизге берди, берген жок.
Atты көрүп турасыздар өзүңүздөр. Ийиси айтканды Бекзат сиздерге айтып атат. Колдон чыгарбаңыздар мына ат издегендер. Эми токтотсоң Бекзат. Лента демекчи мына лента тууралуу да бир экөө сөз кылбайлы. Ушуну көбү неге тагып коесуңар дейт. Мойнуну кысып дейт эми ака. Илгери менин сөзүм эмес ака. Машинаны өткөрүп. Машинаны өткөрүп берели дагы. Илгери ака. Саяпкерлерден болгон сөз экен дейм ака. Но отко назар түшпөсүн, ушу кызылга түшсүн деп айтылган сөз экен да. Ошон үчүн эле тагып койдук. Бул буулабай деп мындайлар резинка, а? Эми ака биз ham билебиз аттын үстүндө турабыз. Кантип эми атты буула турган нерсени ака тагып койдук элек. Эми али үйдө жатып алып бекерсиздер жаза берет экен эми. Турсаң ака ат чыгарбай эле койчу керек. Үйдө эле жатыш керек, чыгарбай эле. Бирок ошолорго да рахмат. Мына ака аттын кабы. Атты өзүңүздөр көрүп турасыздар. Колдон чыгарбаңыздар туугандар, ушундай ат издегендер. Экранда көрүп турган номерлер менен байланыссаңыздар болот. Кой берейинби ака? Кой берчи эми, көрөлүчү жеңилдигини. Аттын жеңилдигин өзүңүздөр көрдүңүздөр туугандар. Токтогондоруну. Атайын. Мына туяктарын көрсөттүм. Камчы сизге да атат. Болду эми. Ысыкта көп кыйнап атты. Болду, чаңытып жерди оюп бердиң. Таштарын чыгарып. Эми Бекзат. Токто эми. Ака, мына туягын жол тукпайсыңар дегендерге да кайталап повторный тартып коюңдар. Жаман. Машина көп өттү да бул чыгарылыштачы. Мына бул жактан да машина келатат. Ушуну өткөрүп берели, анан дагы жакшылап тартайлы дагы. Мына токточу эми туяктарын да кайрадан тартып коеюн. Повторный ака бар. Таза эмес дегендерге. Туяктарын көрсө жакындан албасын дегендерге мына сыйрылган экен мына жерде мен байкап. Оон ака. Булакта сыйрылган. Тебеленген жериби? Нерлери айгырда жүргөн. Үйүрдө да жүргөн бекен жаныбар. Аттын ака. Үстү кандай аттын? 570 ака. 570 жүргөндөй болосуң. Ака, мен шунча аталып чыгарытам. Бунун эсинде эч ким эме берген жок да. Укам атка ишеничтүү жок, укам возврат менен де эч ким мынтип айткан эмес. Возвраты менен да айтылган эмес. Айтылган эмес ака. Вариантта беришет возвраты менен укам деп. Бунун эси уверенный айтты да ака. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, эми баасына оозу кандай экен аттын? Мына машинаны да өткөрүп берели да, машина көп өттү бүгүн. Оозу кандай оозу? Оозу элпек ака. Элпекпи? Так, ошондо Бекзат. Баасыны кандай коесуң? Тарс айтканда эми баасына токтолойлучу. Билесиз ака, жөнүнө коём. Ака 5500 эле. 5500 доллар баасы. Ака, реально алам деген адамга түшүп берем. Биринчи кардарга түшүп берем дечи белең. Реальный клиент болсоңуздар, кардарларга түшүп берем деди экранда. Сүйбөйт бул дагы ака. Эми бул аттан дагы мындай атты ысык чаптым дегендерге кандай деп жооп берет элең? Ака, эми укам ошол жерге апарып чыгып көр деп бергенден кийин эми ака, мен дагы минилип турган ат дейт да. Минилип турган ат. Ака, мунучу көргөндөр билет. Канча алганымды дагы билет. Эл билет ака, көргөндөр айтат. Көргөндөр. Ооба. Талаш менен зор калды. Ондо эмнеде соодага береке берсин. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз Бекзат. Сизге да Алла разы болсун ака, ишиңизге ийгилик ака. Рахмат. Мына чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз туугандар. Атты колдон чыгарбаңыздар. Саламатта калыңыздар.